Мына уйду жетелеп келатканда жанында торпогуна дагы 100 сом алып атат дейт. Бул биринчи суроом. Ушуга так жооп берсеңиз, кичинекей торпогуна 100 сомдон албай койсоңуз болобу? Өзүнөн кетип атат, ошону өзүнөн кеткенин билбейт экен. Өзүнөн кетип, унчукпай эле кете бербей бере турганын бер. Эми кирешеңизге да аябай кызыгып атат да, тим эле мыяка мал чууруп кирет. 2000-3000 болуп атам, 10.000дей кой дейт мисалычы. Анан ушул жерден бир 700-800 миң акча таппаган мага эмне кереги бар? Так айтып бериңизчи, канча кой кирет, канча бодо кирет. Анан акчасы чогулганын айтып бериңизчи. Bir айга эсептеп бериңиз. Мэрге кайрылып, мэрден комиссия, акимчиликтен, депутаттардан, налогтон комиссия түшүп хронометраж кылдылар. Элди да кошуп койсок болот. Элди да кызыккан бирөөнү Кызыккандар да. Комиссия түзгүлө, санагыла, кикенди эсептегиле. Болбосо чогулуп комиссияны бир буйрук чыгарып туруп налог баргыла, налог жөнүндө чыгарып бере бербейт да. Адылбек Аксакал, Адылбек Ажыке өзү да айтып атат. Кызыктар тараптар да келгиле, мына депутаттык топ менен келгиле, мэриядан келгиле, эсептегилечи деп атат. Менин кирешемдичи. Мындай сөздөн башка эмнени угуш керек мен билбейм. Кызыктар тараптар келгиле. Даже мага чейин телефонго чейин чалат. Мен 3 жол торпо алдым эле чыгарып койбойсузбу деп. Унчукпай эле мага чалбай эле бере турган бере эле чыгып кете бербейби? Энесинин жанында баягы энесинин камкордугунда жүргөн торпок болсо албайт экен эч нерсе. Ал эми бойго жетип калган торпок болсо мен түшүнүгүм боюнча алат экен. Эми андан ылдый болобу, кандай болобу? Мынакей эми 25тен баштап мен беришим керек. Себеби 1 жылдын жыйынтыгы чыгат да. Ошондо канча чыгып калат? Жок эле дегенде 200дүн тегереги соц пакет беришим керек. 8-чи чыгашаңыз да. 49 жылдан кийин мал базарынын тагдыры эмне болот? Мен мерде бир үкөм бар, постоянно ушу карайт. Адиле нерв болуп калды ушу базарданчы. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Сиздер менен кайра эле Токтогул шаар кеңешинин депутаты Болот Дүйшүналиев. Эсиңиздерде болсо буга чейин мына Токтогул районундагы Борбордук мал базарындагы бардык элдин суроо талаптары боюнча сурамжылоолор жүргүздүм. Мына ошонун жыйынтыгы менен биз мал базарынын ээсине суроолорду узатабыз деп сиздерге да мен кепилдик берген. Мына азыр Адыл мырзага келдик. Мал базарынын ээси Адыл мырза, амансызбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Дароо эле суроолорго өтөйүн. Биринчи суроом мындай болуп атат да, элдин кызыккан бир суроолорда болчу. Мал базар жеке менчикпи же мамлекеттикиби деген суроону көп узатып атат да. Ушуга кандай жооп берет элеңиз? Ва алейкум ассалам, Болот иним, жакшы. Кудайга шүгүр, жакшы келипсиң. Өткөндө чагылдырган видеолоруң баарын көрдүм, мен өзүм окуп чыктым. Туура элдин талабы, ар ким ар кандай суроолорду беришти, ушу сен бере турганды элден уктум мен. Ал бул мал базар менчик эмес, мамлекеттин мал базары. Кире беришинче муниципальный мал базар деп терде жазылып турат. Анан эми бул деле оңой жол менен келген эмес. Бул жогорку министрлер кабинетинин токтому бар, мал базарлар сыртка чыксын деп. Мен ошо жогорку министрликтин буйругун аткарып, акимдин, өкмөттүн буйругун аткарып, ошолордун негизинде бул базарды салгам. Себеби дегенде бул базар азыр 49 жылга жерди мага мамлекет берген. 49 жылга мамлекет. Ошо 49 жылдын ичинде ушу жерге мен аренда төлөйм, налогторун төлөйм, ушунун ичинде иштеткен баардыгын багам. Мына азыр мына экөөбүз турбайлы бу жерде. Мына ушул жерде эстакадалар турат бу жерде. Ушуну автостоянка кылганбыз, мал жүктөп чыксын деп. Анан жеңил машиналар деле кошо кирип атат. Мына ушу турган жерге 1 сом акча албайбыз биз. Бекер. Бекер ушул жер. Эми ушул экен мына 90 сотук жер ушул жерчи. 3 гектардын ичинде. Мына 90 сотукка аренда төгүп атам, налог төгүп атам. Мындан акча түшпөйт. Мунун налогу. Анан ошонун баардыгы биз тиги мал базарынын ичинде эле малдан алабыз. Анан мынакей мына навеске 150 сомдон акча алабыз, бирок сразу чек кырып беребиз. Чек ал 150 сом төлөгөн автоматически 6%тен мамлекетке кетип атат. 6%. Ооба. Анан бул эч качан менчик болбойт. Бул муниципальный мал базар. Мен ушуну өзүмдүн күчү менен мен ушу арыз менен кайрылгам өкмөткө. Арыздын негизинде баарын каратып акимдин буйругу турат, ГЧП деп чыгарган жекөнөктөштүк алкагында. Анан мына сессиянын чечими менен мен иш кылдым. Себеби жаңы жолдо ошондо чогулуш болгон, мына Эдил акелерден сурасаңар, мына биздин арабыздан ошо Адылбек салзын деп мага беришкенде мен арыз менен кайрылгам. Мен эзимде бар 11-июнь күнү кайрылгам арыз менен. Ошон менен мунун документтерин ырастагандыча жогорку министрликке, 3 министрликке кирдик, Кипраземге
дагы мына жер боюнча 3 министрликке кирип, анан бу жерден 14 тармактан өттүк. Бүт бардыгы таза деп, туура деп эчтекесине мына талабына ылайык келип кол коюп берген. Анан ошо негизинде баштадык да. 49 жылдан кийин мал базарынын тагдыры эмне болот? Аны билбейм, аны мамлекет билет, кайра узартат. Же өздөрү каалаган мамлекеттик муниципалдык мекеме өзү иштетет. Ооба, өзү иштетеби же узартабы, аны билбейм да. Ооба. Анан мен ошо 49-жылдын ичинде канча немем кетти, мунун баардыгын ошонун ичинен чыгарып алышым керек болчу. Мына өзүңөр билесиңер, 18 миллион 800 миңге смета проектин чыгарып берген специалисттер, строительдер. Мунун смета проекти ошо боюнча менин үйүмдө сакталып турат. Андан башка өзүңөр көрдүңөр, мына стяжка, тиги бу, ана тетерге 22 метр гостиница салдым. Ушулар менен быйыл да 3,5 миллион плюс болуп атат. Күндөн күнгө сиздин муниципалдык базарды иштеткениңиздин акчаңызды санап башташты да, эми ажыкем миллионер, ал көп акча табат. Бул актуалдуу суроо да. Мына ушул мекемени иштеткенде сиз ачык айта аласызбы? Канча киреше табасыз? Канча мамлекетке канча акча берет деген жада калса депутаттар да кызыгып атат да. Бугачы шаардык кеңештин депутаттары, ошо эле администрацияда иштегендерби, кыскасы мамлекеттик кызматкерлердин баары кызыгып атат. Андан сырткары адамдар кызыгып атат. Так жооп бере аласызбы? Ушул айттыңыз го, берден акча алып атам, берден чыгашаларым бар, проектин жасадым деп атпайсызбы? Мына так мындай колго санап айтып бере аласызбы? Мынча киреше табам, мынча чыгашам бар дегенди. Муну эми болот иним жакшы суроо бердим. Мунун деле элдин суроо талабы ой эле ушул. Ооба, мен 2 кишиден да уккам. Бул мынакей могу азыр ООСто турганда 3 ООС бар да. 3 ООСтон чыккан сайын биз жана ККМ чек чыгат. Чек канча сом, бир жумада канча сом түштү? 100 миң түштү, 95 миң түштү, 115 миң түштү. Ушунун баарын аппарат өзү айтып эле тияка берип коет. Автоматский эле бизден мурун эле тиги немеген алып барып калат. ККМден чыгат. Мына 100 миң чыкса, ошонун 6% немеге кетет, бюджетке. Кийинки чыгашаңыз. ККМ. Ооба, эми ошону ойлойсуз. Эгер 4,5 миллион боло турган болсо, 270 миң, 280 миң чыгып атпайбы ККМден эле 1 жылга? Ал салыгыңыз. Ооба, бир салык муну эсептеп кой, бул ККМден чыккан, мына жакшылап угуп алыңыз. Сиздин сурооңузга ушул. Анан мына 3 гектар жер турбайбы? 3 гектар жерге несельхоз деп коет. Мунун баардыгын налог өзүнүн коэффициентин чыгарат. Буга 340 миңден 270 миңге чейин. 1 жылга. Ооба. 340 миң болуп калышы мүмкүн, 300 миң болуп калышы, мына 300 миң муну эсептеп коер. Экинчи чыгашыңыз. Ооба. Мына экөө 600 тегере болду, 600 миң. Анан мына мунун аренда деп коет. Эми арендасын түшүндүрүп айтып берейин. Аренда жер өзү арендага алганда жер арзан эле болуш керек. Мына 1 гектар жерди, сууга жерди 7 миңге алып атпайбы? Ал сууга жер түшүм алып атат. Бул бир жумада бир жолу боло турган базар. Мен 3 гектар жерге мен азыр мына бүгүнкү күндө немеси арендасы кымбаттады. Мэрия көрөсүз аренданы. 240 миң. Бир жылга 240 миң, мына эстеп алгыла. 3-чү чыгашаңыз. 3-чү чыгаша 240 миң. Мына тияң 600 миң болот. Кошоман бар, анан кошолам. Анан кошосуң. Анан мына менде 8 бала иштейт. Мына ООСто 2ден турат. Официалдуу? Ооба, официалдуу. Бир бухгалтерим бар, бир ветврач бар. Эми да бир нерсени айтып кетейин, бектен түшүндүм. Ветврачтын айлыгын мен төлөйм. Себеби бизде жана ассоциацияда чогулуш болгондо, ушу малдын баазы кымбаттанган себептен ветврачтын айлыгы базарга жүктөлсүн деген. Мына ошон үчүн 100 сом, ошон үчүн 50 сом болуп атат бул. Муну да азыр түшүндүрүп айтып берем. Буга мен жете элекмин. Ошондо аларга айлык маяна? Ооба, айлык маяна. Болжолдоп канча? Ошондо 10 кишиге мен айлык төлөйм. Канчадан? 10 кишиге мына ар кимибиздин аргандай 20 миңден тиги бухгалтердик 12 миң, ветврачтыгы 7 миң айлык. Асты 20 миңден айланып атат. Соцотчисление. Ооба. 3өө мыйзамдык соцфонд менен кетип атат. 5өө договор менен, биздин договор менен. Бухгалтер менен ветврач договор менен кетип атат. Бүт мыйзамдуу. Ошентип айына бул 4-чү чыгашаңыз экен, айлык маяна. Айына 120 миң кетип атат. 12 айга көбөйтүлүп, мына 1 миллион 600 миң айга кетип атат. Мына 4-чү чыгаша бул болуп атат. 4-чү чыгаша. Анан ошо иштеген балдарга мына соцфонд подоход налог деген бар. Тамак ашы, тиги бузу. Тамак ашы берилип алыңыз, эми ал ичинен кете берсин. Аны көп болсо бир 1000 сомго, 1,5 миң сомго тамак алып берерим. Аны эземке. Бирок аларды да бересиз. Ооба.
Анан жана подоход налог менен соцфонд өкөдө 100 000 тегерек болуп калат. Өкө биригип 100 000ден. Мына 5-каша кетти. Ал 100 000 тегереги айынабы же 1 жылга алды. 1 жылга. Ооба. 5-каша болду. 5-каша. Мына багы берде бүт бардыгын мага келет тиги неме светтин акчасы. Электр энергия. Ооба, электр энергия. Эми ал 1 жылда айына эсептейт, канча чыгат билбейм. Эми жок эле дегенде 50-60 миң чыгат да 1 жылга. 60-каша экен. Жок дегенде, жок эле дегенде 50-60 миң чыгат да мындай. Ооба, коммерческий эсептелет бер. Мына 6-каша. Эми мына жол боюнча айтып берейин. Жана мен 7-каша болду бул. Бул азыр 6-каша болду электр энергия. Эми 7-кашасын айтып туруп. 7-кашаны айтыңыз. Биякта мен мына жолду оңдотуп, жакшына кагылып, жолду оңдотуп бергем. Труба койгон жерине труба, кирейдир жүрүп, шагыл төккөн жерине шагыл төгүп жазатып бергем. Себеби мына эл деле билет болуш керек. 3 жыл мурун жолдун акыбалы кандай? Өзү 4,5 миллион тастан аран кетчи. 4 миллион. Ушул жол чаңдай бергенден жана тазалык менен ыңгайлуу шарт менен договор түзгөм. Договор түзүп бир 3 ай, 4 ай договор түзгөндөн жаан жааган убакта төлөчү эмесмин. Жөнөкөй убакта төлөчүмүн. Ал ошо менен ошого да бир канча экенин билбейм, анын квитанцияларды караш керек. Ага да бир 40 миң кетти го дейм да. 7-каша. Ооба, эми анын 1 жыл жөн мындай договор менен эмете турган болсом 110 миң, 120 миң кетет да 1 жыл чачтырсам. Андан кийин жанагы өздүк салым дегендер болуп атат. Анан эми 8-чыгаша мен ушу эл чогулуш болгондо менин сөзүм бар. Элге айткам. Ушу мени салат дегенде мен ошондой арыз менен кайрылып атпаймынбы? Ошондой эл чогулуш болгондо бизге эмне кыласың дегенде мен 200 миңден 300 миңге чейин соцпакет берем деп чогулуштун протоколуна кирген. Эми ал азыр чыгашаны эсептей турган болсок, эми андан ылдый болобу, кандай болобу, мынакей эми 25тен баштап мен беришим керек. Себеби 1 жылдын жыйынтыгы чыгат да. Ошондо канча чыгып калат? Жок эле дегенде 200дүн тегереги соцпакет беришим керек. 8-чыгашаңыздан да. Элге 200дүн тегереги жок дегенде ошо 200дүн тегереги 180 1 жылга бул. 1 жылга. Чыгаша көп да. А өзү 4,5 миллион биекте чыгып атабы чыкпай билбейм, налог билет. 4 миллион тегереги чыкса керек. Анан ушул жерден бир 700-800 миң акча таппаган эми мага эмне кереги бар? Эми азыр бул чыгашалардын баарын белгилеп өтпөдүңүзбү? Эми кирешеңизге да аябай кызыгып атат да. Тим эле мыяка мал чууруп кирет. 2 миң, 3 миң болуп атам, 10 миңдей кой дейт мисалычы. Эми болжолдоп айтып атам да, тамаша түрүндөчү. Так айтып бериңизчи, канча кой кирет, канча бодо кирет. Эми так айтып берсем, анан акчасы чогулганын айтып бериңизчи. Bir айга эсептеп бериңизчи. Так айтып берсем, так ар ким бизне чек берип атпайбы? Чек эсептеп чыгарып атпайбы бардыгын? Бул эми мамлекеттин эсептөөсү, муну эл түшүнбөйт. Эл мындай эле баш иштеген киши эсептесе болот. Мына 700 бодо кирет. Эгерде 700 бодону азыр жаңы жолдун астына айдасаң, ошо 200 эле аябай күзүндө болгондо бул санды налогуйдан деле алса болот, салыктан деле. Ооба, налогтон бар көрүп алыш керек эл ушуну көрсөткүлөчү, ушу базарга кызыктарып тез айтып берет бардыгын. Мына 700 бодону ушул жерге жайсаң батпай кетет. Мына 700 бодо түшөт. Эсептесеңиз 100 сомдон 70 миң сом. Мына 500 кой түшөт, бер жака эле шыкалып атат, навестин астында турган жок. Азыр киргенде көптөй көрүнө берет, себеби бери эле шыкалып атат. Уйда эле, койдо эле, жыргыла десең укпайт. Мына деп эле угушпайт. Ошо менен тим койдук. Навестин асты бош эле турат. 500 кой түшкөндө 25 миң сом. 5 айда 25 Ооба. Ооба. Мына 25 миң. Да 30 миң деп деле койчу. 100 миң сом. 100 миң ошону кикем чыгарат. Бир жумадабы? Ооба. 4 жума көйтөбүз. 4. Эми бул мына сезон болот, сезондо мындан көбүрөөк болуп калат. Мына жайында мал тоого кеткенде 3 ай 50 миң, 60 миңден эле түшөт базардан. Мал жок. Ооба. Ошон үчүн мен сизге дагы ушул жерден кайра сиз депутат катары сизге да айткым келет. Мына сиздердин акыңыздар кайрылып ушуну хронометраж кылгангачы. Мэрге кайрылып, мэрден комиссия, акимчиликтен, депутаттардан, налогтон комиссия түшүп хронометраж кылгыла. Элди да кошуп койсок болот. Элди да кызыккан бирөөнү кызыккандар да. Мына комиссия түзгүлө, санагыла, кикемди эсептегиле. Болбосо чогулуп комиссияны бир буйрук чыгарып туруп налог баргыла, налог жөн эле чыгарып бере бербейт да. Бир ушунун бир мал базардын эмесин көрөлү деп бир жерден буйрук чыгарып, акимденби же мэрденби барып туруп көргүлө канча түшүп атат. Эл журт.
Мынакей Адылбек Аксакал, Адылбек Ажыке өзү да кайтып атат. Кызыктар тараптар да келгиле, мына депутаттык топ менен келгиле, мэриядан келгиле, эсептегилечи деп атат. Менин кирешемдичи. Мындай сөздөн башка эмнени угуш керек мен билбейм. Кызыктар тараптар келгиле, кирешесин эсептегиле, чыгашасын эсептегиле, андан кийин биз кандайдыр бир түшүнүктөр менен деле мамиле кылсак болот экен деп калдым да. Мына болот мырза. Эми ушу элдики да эми бул кызыктар да туура суроо эле ушундай болушу ойлойт да. Алар билбейт. Эми мынакей мейли мага ушунча чыксын, эми жөнөкөй киши деле жумасына 70-80 миң тапса керек. Мен жумасына ушу 60-70 миңин таппаган эми мага эмне? Жөнөкөй bir ayda 200 миң айлык албаган эми bir ayda эмне кереги бар? Азыр чоң асылыкы айлык деле 100 миң болуп калбадыбы? Ана ушу чоң базарды иштетип, ушунун баарын жасап алып, 23-24 миллион сарптап алган мен ушу айына 200 миң албаган эмне кереги бар? Ал жумуш эмес. Ал эмне кереги бар анда? Демек сизге караганда бул жакка келип бодо саткан, жандык саткан адамдар көбүрөөк тыйын табышы мүмкүн экен да? Мына Кудайга шүгүр дейли, биз ушуга да шүгүр деп, Кудайга шүгүр түшүп атат, ушуну жасап койгон экенбиз, айлык болуп түшүп атат, алып атабыз. Анан эми мен ыраазыкерчилик кылып айтат элем ушу соодагерлерге, мына Ылдыйтан келет, Өзбекстандан келет, тияктан чүйдөн бери алып келет, Жумгалдан келет, Таластан келет, кайра алып кетишет. Ушулар базарды кызытып атат. Анан берден да айтышат экен, райондон бир экөөнөн угуп калдым. Бул жеткен коррупционер деп. Мен мамлекеттин иштеген жокмун да. Мен өзүм инвестор болуп келип эле бала чакам мээнети менен өзүм туугандарым менен келип туруп салдым да. Бала чакамдын балдарымдын оборотторун жумшадым. Өзүбүз болгон мыдырыбызды жумшадык. Балдарым жакшы кымбат машиналери бар, аларды саттырдык. Керектүү нерселерди саттык. Өзүбүзгө керек экен, мына салып койдук эл үчүн. Карызга баттыңыз. Карызга батпай дагы кутулуп элек мындан. Мына мен өзүм менен карындашым болот, Айназик деген кругойдо магазин. Ошол жерге 1 миллион карыз болуп, мына кече жакында жаңы жылдайын кутулдук. Мына азыр мына гостиница салганда мына Айбек деген таксырга 830 миң карызмын. 250 миңден 350 миңден аран кутулдум. Адыл Аксакал, жакшы суроолорго жооп бердиңиз. Эми мына мен базарды аралап жүргөндө элден бир катар суроолор келди да. Ошо суроолорду дароо берейин, сиз кыска анан нуска баягы элдин купулун толтургандай жооп берсеңиз. Жандыкка 40 сом, анан бодомалга 80 сом деп жооп бериптирсиз да 1,5 жыл мурунчу. Мына ошол бүгүнкү күндө жандыкка 50 сом, бодомалга 100 сом. Деп атат да. Эмне үчүн ошол кымбаттап кетти? Аны арзандатса болбойбу деген суроолор берип атат. Туура элдин деле неме суроо талабы болуп атат. Мен кече деле сен тарткан чагылдырганды окуп чыктым. Артыкчылыгы жана кемчилиги деп өзүңүздүн ой пикириңизди айтыңыз эми кыска. Артыкчылык, кемчилиги жакшы эле го дейм. Баягы кенем болуп атат. Жакшы эле. Жакшы. Хот гана бир аз кымбатыраак болуп атат. Бөлөк базарларга салыштырмалуу. Мурун 40 сом болчу, азыр 50 сом болчу деп айтып атат. Ошондой болуп атат. Азыр мисалы сиз канча жандык алып чыктыңыз? Мен бир 20 алып чыктым го дейм. Бир топ эле төлөйт экенсиз анда сиз азыр? 17тен деп атам бардык. Сен эзиңде бардыр, 1 жыл 4 ай, 1,5 жыл деп коелучу. Ошол жерден анда базар ачылып элек болчу, бирок канча мал түшөт, канча коэффициент, канча налог төгүлөт деле билчү эмесмин болжолдо. Караңгы. Бааны түшүрбөйсүзбү дегенде мен айткам, эми койду 40 сом кылайын, бодону 80 сом кылайын. Андан ылды түшүргөндө актабайт базар. Эми налогтор иштегендер тыгуулар болуш керек деп айтканда, бул ушинтип туруп мен 7 ай кармадым. Анан былтыр базар ачылганда эле декабрь айында мени Ноокенге семинарга чакырган. Ноокенде семинар болду өткөндө бүт айерде ассоциациянын буйругу бар. Ассоциациянын директорлору бар, кураторлору бар, ветвраштар ар бир райондо. Аны ошонун баары тарага деле чогулуп өздөрүнчө сүйлөшүп ушу баа тууралуу айткан. Сиздики мин үчүн 80, тиги кой 40. Башка жактарга Жалал Абад, Ош, Баткен 3 областтын ассоциациясы бир да. Анан айерден анан чогулуш бүткөндөн кийин базаркомдор чогулуп, ветвраштардан ассоциациянын директорлору, кураторлору катышты. Мына ушул бир баага келтирели. Сен айерден койду 40 сомдон, бодону 80ден алганың менен өзгөрүштө 150 болуп атпайбы? Башка жакта Акбатада 150 болуп атпайбы? Башка жак Ош, Баткен баары бир баа болсо, ушуну немеге келтир деди. Мен ошо декабрь ай болчу, жаңы жылдын астында. Мен ошондо айткам, элге сөз берген жерим бар, мен муну түшүрө албайм дедим да. Ассоциациянын башчысына. Түшүрө албайм дедим. Ошо боюнча баары бир келтиришиңиз керек деди.
Анан кийин мага буйрук келди ушу февраль март айларында. Ошо менен дагы эле түшүрбөй жүрдүм. Кийин июнь айына жакынбы, май айына жакын ушу биздин базарда, ушу жаңы базарга барабыз деп ушу жерден семинар өттү. Семинарда аким деле катышты, мэр деле катышты, биздин мурунку төрагабыз Мирбек катышты, депутаттардан бирөө катышты. Ушу эмелер катышып сөз сүйлөндү. Анан аларды узаткандан кийин анан баягы базаркомдор, кураторлор, ассоциациянын директорлору калып, булар өзүбүзчө бир түн калып. Анан ошо чогулуштун протоколу бар. Дагы эле эмне кылып атасыз деди. Бул өзгөрүштүн базаркому тууралуу айтты. Бир бага келтирип койду адыл. Эми бир баа болгон жакшы да деп. Ошол кезде. Кыска айта кетейин сизгечи. Мына аким семинарга катышыптыр, анан кийин шаардык кеңештин төрагасы Мирбек Борбулов катышыптыр. Алар айткан жокпу сизге? Ошол кезде чыгып айтышкан. Алар баа тууралуу укту-укпады билбейм. Кийин алар кеткенден кийин тигилер чогулуп туруп протокол жазып атат да. Протокол жазганда мен айткам ушуну киргизип койгула деп. Анан протокол менин колумда турат, киргиздиби, киргизбедиби, аны окуй элекмин. Эки барак болуп турат. Ошонун негизинде ассоциациянын буйругу менен баазы түштүк тарап бир болсун дегенде, ошол себептен анан кылдык. Муну алар кеткенден да 2 ай 3 ай кармадым. Сиз ассоциациядан чыга албайсыз азыр. Кантип чыгасың аны, кантип аекте бүт бар мына буйругу деле турат менде, буйругун деле көрдүм. Буйруктарын билдиргем ар кайсы жерге. Анан мен ооруп калдым, билдирип туруп. Ошондон турду. Анан кийин мен келгенден кийин балдарыма айттым, эмне кылдыңар, тиякта ушинтип чалып атты эле, бир бага келтир деп, бир бага келтирели эми деп. Август айында болуш керек, ошондо жанагындай бааны өзгөрттүк да. Бирок 7-8 айдай кармадым менчи. Жакшы. Сөзүмө. Сизге дагы бир кошумча суроо бере кетейин. Эмне үчүн таласта арзан, дагы бир жумгал да бир нече базарларда айтты. Эмне үчүн ошолорду арзан? Алар эмне үчүн ассоциациянын мүчөсү эмеспи? Эмне үчүн аларды арзан? Ушуга жооп бере аласызбы? Эми аны билбейт экенмин, мен баа түш тарапка баш эем. 3 областтыгы бирдей болду, баа. Бирдей деп чыгарышты чечим. Ошо боюнча турабыз. Анан эми кече деле уктум, бир мүнөттө бир койго 10 сом алат таласта деп. Анан бир койго 10 сом, козу 1000 сом болгон убакта деле 10 сом болгон эмес, мен жакшы билем анычы. Анан 10 сом каякта экенин билбейм. Анан 10 сом болсо ал кантип айлыгын чыгарат, налогун кантип төгөт, аны билбейм да. Ал жеке менчикти, аны да билбейсиз. Эми таласта мындан чаканыраак эле 1 гектарга жетпеген жер болуш керек эле. Мен деле 1-2 жолу барганда базар чаканыраак, ал жеке менчик да. Чыгаша мындай кылып көп чыгаша төлөбөйт. Мамлекетке төлөбөйт. Шарт асфальт менен кирет жанагындай чаңдабайт дагы. Анан жумгалдын балдары деле келип атат, бирок эми аларды мен канча экенин биле албайм. Анан эми жаңы муниципалдын базар болдуна Сокулка көлгө ачылбадыбы? Алардын баалары деле эми ушул баага келсе керек дейм да. Мен билбейм точно баасынчы. Анан ал бул түндүк тарап башка, бияга башка болуп, ошо ассоциациянын буйругун аткарып атам да. Анан аекте 12-13 базарком болсо, директор турса, кураторлор турса, анан мен жалгыз эле ушинте беришип элден чыгып калбайм. Мен туура аткардым. Мен эми ошо ассоциациянын буйругун аткардым мыйзамдуу. Токтогул районунда мындай чоң деле ишкана жок. Анан бул жерде көбүнчө өзү карапайым эл ушу базар менен окат кылгандар көп экен да. Анан ичинен суроо берип атышат да. Эмне үчүн 2 күн кылбайт? Биз эми пятница, суббота кылсак кичине киреше кылып, үй бүлөбүздү бир тыңыраак багат элек деген суроону берди. Эмне үчүн 2 күн болбой атат? Ушуга так жооп бериңиз. Эң жакшы да мен деле сен айтканды ойлойт элем. Мекте тирчилик кылганга, столовой иштеткендерге, мына майда чүйдө саткандарга, гостиницага жаткыргандарга, ылдыйттан келип мал алгандарга жакшы болмок. Ыңгайлуу шарт. Эми бул биз тартипке башайбыз да, мыйзам бар да. Бизге байланып калганбыз, ветлеченияга байланып койгон, ошонун укуктарын аткарабыз. Алар текшерип келет, эмне болду деп чалып сурап турат. Биз ошо ветлеченияга кандай десе, ошонун немесин аткарабыз. Тоого кеткен убакта, тоодон келгенде мейилде уруксат беришет. Себеби тоодон келгенде 50-60тан кояп келсе, 10-15тен уяп келсе, каяка айылына батпайт да, ошон үчүн базарга киргизе бер деп. Анда соода сатык эмес, пятница күнү киргиз деген гана неме да, сатылбасын деген. Сатылбасын, анан ошону киргиз деген эме эле маселе да берди. Анан муну менен анан кийин октябрь айында эле давай базарды жап деп мени кыйнашты. Кыйнаган ушул да мыйзамга баш ийиш керек да. Талаптарды коюп. Талаптарды коюп, штраф кылабыз деди. Ака-жакаларым кое тургула, бир жума деп сүйрөп келип. Анан кийин комиссия келди. Ветлеченияга мени чакырышты. Барсам 3 бала отуруптур, комиссия экен. Ушу ноябрь болоюн деп калган. Канча жолу эскертип бердик, сизге штрафкана кылыш керек экен дегендей кылышты. Эми жок. Эми элдин немесин угалы.
Мага 1 ай уруксат бергиле. 1-декабрда мен өзүм ыра жүзүлдөн айттырайын, түшүндүрүү иштерин жүргүзөйүн, группалардан айтайын, ошондо жабалы дагы 1 ай уруксат берип тургула деп 1 айга уруксат алдым. Сиз бунун негизин аныктай алган жоксуз да, эмне үчүн жабышат экен алар? Ошондой талап ошондой, закон ошондой. Оорукерчилик жугуп кетет экенби, же уурукерчилик болуп кетет экенби? Базар суббота болсун деген гана неме бар. Буйрук бар экен. Буйрук. Демек күн мамлекет макулдук берсе, иштей берсек болот. Ооба. Анан эми беке мындай кругло сутка деле базар болуп атпайбы кээ бир жерлерде. Аекте эми беке 20-30 коюн коюп, 2 чуюн сата берсең аны деле унчукпайт бет врачтар. Бул топура эл келбесин деген, пятница болбосун, Токтогулда суббота күнү мал базар деген гана мыйзам кармап атат. Туура да, мен баш ийем да. Биздин үстүбүздөн тармактар бар. Ар бир тармактарга баш ийебиз. Мына урообуду келип көзөмөл кылып турат. Эмне болду? Тигиндей мындай тынч элеби деп менден сурашат. Бир участковойду урообуду шекке коюп койгон постоянно. Ошо тияк биягын мындай ырчыр болбосун ошолор карашат. Анан санап станция деген бар. Санап станциянын өзүнүн бир тартиби бар. Бир 3 айдагы, 4 айдагы келип текшере турган. Ошол убакта айтпай эле келет. Ошол убакта бүт порядка болуп, жакшынакай болуп, таза болуп туруш керек. Санап станциянын нормасына жооп бере тургандай болуп. Эми ошондой эле иш алып барып атабыз, эмне кылабыз? Мыйзамды аткарып атам, колдон келгенди кылып атам. Ошол эле сиздин демек сен башка дагы эмне? Жарыктандыруусу бир аз алсыз болуп атат дейт. Ушуну көбөйтө албайбы дейт. Анан жолду кичине түзүгүрөөк кылып, келечекте асфальт төшөсө болобу деген суроо берди. Ушу эки суроого жооп берсеңиз. Аны эле мен деген туура эле да, элдин эмесин. Эми жарыктандыруу болот, эмне десем болот. Түндө келип карасаңар, түндө соода кылса дагы 100 сом санаса дагы, 1000 сом санаса дагы ачык даана көрүнүп атпайбы? Түшүргөн малы даана көрүнүп атат. Туш тараптан жарыктандыруу койгонбуз. Жарыктандыруу нормаль эле. Анан бияка мен жолуна жарыктандырууга мен эмете албайм. Мен негизи мага берген 3 гектарга гана жооп беришим керек. Бияк мамлекеттин эмеси. Даже мамлекет мага проект жазатып бериш керек болчу. Проектин өзүм жазаттым мен. Жанагы элден биектен квадрат метрине төлөйсүңөр деген ошо немеге кеткен, аны деле кыйратып төлөгөн жок, бир экөө берип, калган бүт жөнтөгү менен кетти. Проект жаздырганыңызга болжол менен канча акча сарптадыңыз? 650 000. Мына ошону азыр бул жакта анча-мынча соодагерлерден чогулткан учурларыңыз бар экен да, айтат экен. Бизге орундукту сатып атат депчи. Ошентип чыгышкан, ал эмес биздин айылдыктар деле сатты, бизге бербей койду деген. Мен мыйзам чегинде кылдым. Ошеке 30-40 киши мага салабай деп туруп алды. Анан айттым, анда эмесе болуп тур, мен 49 жылга мамлекет берип атат. Мен силерге 49 жылга берем. Мыйзамды куруп квадрат метрине төккүлө. Мен ошону проектиге жумшап, проектиге киргиздирип берейин деп бүт мыйзамды кылып проектиге киргизип бергем. Мен ушу иштей эле атам, эмне алайын, мыйзам чегинде кылып атам. Анан эми каерде иш болсо ошол жерде сөз көп болот экен да. Иш болгон жердечи. Эми көпчүлүк да 1000 киши келсе ошонун жүзү каршы болуп сүйлөйт да. Жакшы. Кийинки суроо. Бул жерде камералар боюнча да айтып өтүштү да. Эмне үчүн ушу бир сыйра камералар коюп койбойт? Анткени уурукерчилик болуп калган учурлар болуп калат окшойт. Ошолорду тапканга, да башка бир маселелерге аябай кереги тиет эле дейт да. Ушу камера жөнүндө айтып өтсөңүз. Камера боюнча 3 камера коюп бергем. Тети кире бериште бир камера бар. Муну урообуду мага заказ неме берген. Мага милдеттендирген, койдуруп бересиз деп. Анан бир жерден мына көрсөң, мынакей, мына карап эле койсоң, айлампа камера мына. Айлампа камера бул муну Салабайдан бери 500 метр базардын түптүнө чейин бул даана сыртына чейин көрүнүп турат. Мына колун мүнтүп чөнтөгүнө салса да көрсөтөт. Муну мага уруксат бербей койгон, мен карай албайм. Бул урообуда да турат. Түп эле тиги министрликке кетет тиякачы. Болбосо мен айтканда мен 5-6 камераны ар жерге коюп коеюн, өзүм койдурам. 20-30 миңдик, 50 миңдик койдурайын деп ойлогом да. Эми 50 миңдик койдурсам, 5 жерге койсом 250 миң болот эле да. Эми ошого макулдук бербей коюштубу? Буга макулдук бербейт, тиги урообуду өзү ушундай экен да, немеси ушундай да, тартиби ушундай, баш иш керек. Аларга милдеттендирген, мага айтат, мен аткарышым керек. Аткарбасам алар дагы мага мындай бир немелерди колдонот, мындай иш тараптарды же бир мындай бир чараларды өздөрүнүн немесин колдонот да, бир туура эмес кылды деген. Аны койдуруп бердим, тек 60 миң, бул 80 миң оңой эмес мынау. 200 миң тегере камера коюлуп атат. Камера даана эле иштейт.
Bunu барып эле тартынбай эле уровдуга кирсең, начальник милиция көрсөтүп, ошо дежурный кайса көрсөтүп берет. Себеби суббота күнү саат 4-тен баштап 2-3 чейин кийин камера иштеп турат. Бул боюнча мындай сиздерге кайрылуулар, мындай кандай десем бир малым жоголуп кетти, таба албай атам анан деген ушундай арыз муңдар көп деле болбоптур да демек. Жок, болду, экиче келди, бирок уровду каргыла дедим. Муну мен өзүм да көрө албайм. Сиз көрө албайсыз. Ооба. Эми мага улап койгон уруксат жок экен да. Анда мен тартиптен чыгып туура эмес кылган болуп калат экенмин да. Өзүмө буяктан уурдан уган мен ууру болуп калам да анда. Сиз да жаап жашырып калышыңыз мүмкүн. Сизден шектенип калышы мүмкүн укук коргооргандар. Ошон үчүн сизге бербейт экен. Бербейт да. Мен ошолорго баш ийишим керек да. Мунун капталдарында сизге тиешеси жок да. Мен байкадым да. Тиешеси жок. Бул сизди 3 гектарга эле тиешелүүбүз да. Ал эми бул жактагы унаалар токтоп атат, алардын акчаларын ким чогултуп атат? Мен так айта албайм. Бирөөдөн сурасам, бул жактан акчасын ким көрүп атасыңар десем, базардын ээсине деди. Мына тагыраагы, мына могул жерлерде КамАЗдар турган, мына ушулардагы акчаны сизге берип атам деди да. Бул жактардын баарын азыр акчасын сиз чогултуп атасызбы? Муну аймакта сырткары ушуга так жооп берсеңиз, анткени бирөө дагы баягы акчасын чогултуп алышы мүмкүн да, кимдир бирөөлөр. Сиз ээси катары жооп берип койсоңуз. Базар ачылганда ушака кичине шагыл төгүп мен деле неме кылбай коюпмун. Ушака стоянка кылабыз деп машиналерди киргизгенбиз. Бул мага караштуу жер эмес. Бул мэриянын баланын сазында жайыт жер. Бирок муну өзүң деле билесиң, бул 2 гектар жерди трансформацияга кетирип, мал базарга кошобуз дегенде мен аны кабыл албай турам да. Себеби 3 гектардын арендасы, анан биякта 2 гектардын арендасын төгөт. Буга ниселхоз бүт коэффициент эсептелип чыгат. Анан ошон үчүн айткам биекте, жаңы жолго эле берип койгула, ошо балдар өз иштетип налогун төгө берсин. Эч ким чыкпай атат. Муну кааласа мэрия иштетсин, келип турчу. Ар бир субботада жана иштеген өзүнүн аппараттарынан экини коюп койсоң, чыңкыйтып иштетет. Анан немесин ала берсин. Буга демек сиз азыр акчасын да чогултпай, сизге кереги жок деп атасыз. Эмне алам? Ал эмес, мен айттым го, кайталап. Муну жерден албайм, мына 90 сотук жер. Бу жерден албайм. Мунун налогун, мунун арендасын мен төгүп атасыз. Ооба. Элге жеңилдик ушул. Ооба. Болбосо мына шламбаптан киргенден кийин мен буга налог, аренда төккөндөн муну алышым керек болчу. Анан болгону гана бир неме. Ушеке киргизип, ылды жагына дагы эстакада кылып 2-3 жума кармадык. Малды ичине киргизбейчи. Анан элден ар кандай кызычуулуксу кээби тартты оозуна туруп алып, анан эки жөнөтө турган жакка жөнөтүштү, кызычуу болду. Анан кээ бирлери суранды, азоо малдар экен, эми муну киргизбесек болбойт да деп. Анан 4-төн 5тен кирип түшүрүп чыккыла дедик, ага да болбоду. Анан мен ветлечемсага бардым. Ветлечемсам мен машина ишке кирсе тартибине жооп бербейт да. 377 токтомго ылайыксыз болот да. Анан барып начальнигине кирип айттым, мен мындай кылалы, элдин көйгөйүн чечели, машинанын ичине киргизели. Мен бияка базар жакка, мал жакка өтпөй турган кылып тозоюн турба менен деп. Анан ал болбой туруп бир жума болбой турган кийинки жумада майла кеткенде мейли эми ошондой кылалы, бирок машина кирбесин деп ветлечемсанын начальниги мага уруксат берди. Демек азыр машиналар кирет, ошол портерлер да айтты да, бизге бекер кылып кое бербей дейт. Эми бекерди бардыгы жакшы көрөт го, бирок азыркы күндө 100 сомдон алып атат дейт. Ошону бекер кылып койбой деп суранышты да, аларга бекер болбойт да. Анан тостум, анан эми ошол жерден эле айттык биз. Киресиңер, 3 жолу киресиңби, 1 жолу киресиң, 5 жолу киресиңби, чек аласың. Чек 100 сомго. Ошон 6% налогко кетип атпайбы? Чек аласыңар, ошо менен кирип чыга бересиңер дедик. Демек ичине кирсе 100 сом төлөйт. Ал эми мэрге турса бекер. Бекер да, бекер айтып атпайм. Эгерде малын сүйрөп чыгып жүктөсө, ага акча албайсыз. Жок, албайбыз, мал берип атпайм малга. Жанагы бодо жүктөсө 100 сомдон берип атпайм. Ошол эле. Анан эми ал шопурлар деле 5 бодо жүктөп келсе 300 сомдон 1,5 миң сом алып атпайбы? Ооба. 1,5 сомдун ичинен 100 сом эле берет. Кайра ташып чыгып кетип атпайбы? Ажыкем, сизге акыркы суроолорум болсун анда. Элде мындай болуп атат да, ушуга так жооп берсеңиз. Мына уйду жетелеп келатканда жанында торпогуна дагы 100 сом алып атат дейт. Бул биринчи суроом. Ушуга так жооп берсеңиз, сиз ошол кичинекей торпогуна 100 сомдон албай койсоңуз болобу? Эмне үчүн алып атасыз? Ушул жөнүндө жооп берип койсоңуз. Бул эми жаңы төрөгөн уй музоо бир 10 күндүк музообуз менен ээрчип келсе ал алынбайт. Ал алынбайт. Мен деле аны азыр балдарга түшүндүрүү иштерин жүргүзөм. Бак күзүндө баягы энесин ээрчиген чоң торпоктор турбайбы, 6-7 айлык. Ага алынчы, ал өзүнчө да, ал өзүнчө маселе да. Бирок тигин ээрчип келатат энесин. Демек бойго жетип калган. Ал эми ал биекте өзү ассоциациянын буйругунда торпок деп жазылып турбайбы? Торпок эшекке чейин жазылып турат. Төө деп баары 100 сомдон деп бодомал.
кой, эчки, улак деп жазылып турат 50 сомдон деп. Демек, мынакей эл журт сиздердин сурооңуздарга так жооп берип атат. Эмип аткан. Жана күздүктө атаско ошондой бир энесинин жанында баягы энесинин камкордугунда жүргөн торпок болсо албайт экен эч нерсе. Ал эми бойго жетип калган торпок болсо менин түшүнүгүм боюнча алат экен. Рахмат анда ажыкем. Кийинки суроону берсем, бул акыркы суроом болсун. Мына ушул кирди чыктыбызда сиздин ондой балам иштеп атат деп атпайсызбы? Бул малдарды ары бери киргизип атканда бир аз корс мамиле болуп атат дейт да. Мына ошол боюнча өзүңүздүн бир түшүндүрүү иштериңизди жүргүзөсүзбү? Бул эми элдин талабы эми. Эл ушундай суроону берди. Ошол суроого жооп берип анан ушу менен биз интервьюну аяктасак, а? Эми буга деле татаал суроо экен. Бул эми базар деген ушундай экен. Сен негизи нервный болуп калат да. Беге 1000 киши келет. Эми батып калдыңар ушул жерге деп сүйлөйт да. Бербей чыгам дейт. Эми анын акысы да бир бода алып кетип атабы, сатып алдыбы, саттыбы, эмне болсо да 100 сомду берип чыгат да. Кой жетелеп чыгып кетип атабы, анын өзүнүн коюбу же сатып алдыбы, алып келдиби базарга. 50 сом бериш керек, бул тартип. Анан ошолор бербейбиз дейт. Даже мага чейин телефонго чейин чалат. Мен 3 жол торпок алдым эле чыгарып койбойсузбу деп. Унчукпай эле мага чалбай эле бере турган берип эле чыгып кете бербейби. Эми буга окшогон көп да. Бир аз жумуш мындай анан бербей сөгүнөт терденчи. Ал 1000 кишинин бир 800 таза болсо 200 ая нерв кылат да. Анан келип алып эмне ачпайсың, анан кийин түндө жок деп. Мен мерде бир үкөм бар, постоянно ушу карайт. А деле нерв болуп калды ушу базарданчы. Кыйкыр. Антпесе бекем турбаса болбойт. Бекем турбасаң беке, эчтеке ала албайсың. Ошо бекем туруп өзүнө жараша иш кылсаң анан иш болот. Антпесең анан тиги жөн эле чыгып кете бергизи бар, жөн эле кете берет. Өзүнөн кетип атат, ошону өзүнөн кеткенин билбейт экен, өзүнөн кетип унчукпай эле кете бербей бере турганын бер. Анан туура эмес токтоп алат, мынеке, мындай кылгыла, таксисттер бияка токтогула, тирчигиңерди кылгыла, бияка ачып койгула. Кетпейт да кайра токтотуп алып кетип калат. Радиоден айттырасың, кайра өзүң таап келесиң. Кайра ал өзү тескери сүйлөйт, аныкы билинбейт. Анан кыжалат. Демек бир топ адамдарды тарбиялап, өзүңүздөр да тарбияланып отурсуздар да. Ишиңизге ийгилик. Анда мен жанагы элден айткан бардык маселелер мүмкүн колдон келишинче жакшыртканга аракет кылаттырсыз. Анан өзүңүздүн кол астыңыздагы балдарга да түшүндүрүп коесуз деп мен үмүттөнөм эми. Достор, мына ушу менен биз азыр Адыл Аксакалдан бардык суроолорду берип, суроолоруңуздарга жоопторду алып бердим деп ойлойм. А сиздер болсо бул каналыма катталып, дагы ой тилектериңиздер болсо, кошумча сунуш пикирлериңиздер болсо, комментарийга жазсаңыздар болот. Биз кийинки чагылдырууларда суроолорду узатабыз. Көрүшкөнчө аманчылык каалайм.